Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз бүгүн сиздер менен ден соолукка пайдалуу көнүгүүлөр менен алектенмекчибиз. Азыр биз жалпы улуу, кары, жаш дебей пайдалуу болгон, эң пайдалуу болгон упражнение, мындай көнүгүүнү жасамакчыбыз. Ал көнүгүү Сурая намаскар деп коет. Сурая намаскар көнүгүүсү бул жаш балдар үчүн дегенибиз дене мүчөлөрүнүн туура калыптанышын, баарына туура пайдасы тиет. Адистер бул көнүгүү боюнча 21 пайдасы бар деп айтат. Ошол 21 пайдасы бул эң эле негиздүүсү бизде ушул жүлүн, омурткадан көпчүлүгү гыржа болушат, остеохондроз жана башка омуртка кыйшайуу, андан сырткары көптөгөн оорулар менен оорушат. Ушул ооруларга дагы абдан пайдалуу. Андан сырткары ашыкча семиздиктен арылууга дагы абдан жакшы жардам берет. Ал эми абдан арык болсо, кайра адамды нормалдуу абалга алып киргенге дагы абдан жардам берет да. Бул көнүгүүнү жасоодон астын сөзсүз жасоодон астын дем алып дем чыгарууга көңүл буруу керек. Дегенде биз дем алып дем чыгарууну туура жасашыбыз керек. Бул көнүгүү ошол дем алып дем чыгаруу менен коштолот. Ошондуктан жанагы өпкөнүн дем алып дем чыгаруусун, өпкөнүн иштөөсүн дагы абдан жакшыртат. Бүткүл денебизди кыймылдабаган жер калбайт да, кыймылдатып жасаганга жакшы шарт болот. Анда эмесе биз ушул көнүгүүнү жасайлы, Сурая намаскар болгон көнүгүүсүн. Анда баштайбыз. Мени менен чогуу болуңуздар. Дегенде бутту мондай бириктирип коебуз. Буттарды бириктирип койгондон кийин тең салмактуулукту сактаганды абдан жакшы үйрөтөт бул көнүгүү. Мынакей, эки бутту бириктирип коебуз дагы, анан акырын колубузду көтөрөбүз, бийик көтөрөбүз. Омуртка тулку боюбузду чоюп, бир аз артка чалкалайбыз, дем тартабыз бул учурда. Эми дем чыгарабыз, акырын дем чыгарган учурда ошол омуртканы чоюп, акырын түшөбүз ылдыйга. Эми бутубузду бүкпөй туруп бул жерден басып коебуз акырын. Анан оң бутту артка алып кетебиз. Артка алып кетип туруп, дем тартабыз. Потолокту карайбыз. Жогору карайбыз. Жогору караган учурда ошол артыбыз ийилет. Бул жерде көп жерде пайдасы жакшы. Бул жерде буттардын чоюлуусуна, омуртканын, желкедеги туздар болсо, ашыкча улуу заттар болсо, ошолордон эрүүсүнө абдан жакшы пайдасы бар. Дем чыгарабыз. Бул жерден кайра дем тартабыз. Дем чыгарабыз. Дем тартабыз. Эми дем чыгарып, кайра дем тартабыз. Мында дагы көтөрүп атканда ошол туура жасалыш үчүн дем тартып, мурдубуз менен дем тартып чыгарабыз. Улам бул көнүгүүнү жасаганда ошол биринчи 5ден, кийин 7ден, 9дан жасаш керек деп айтат. Окей, дем чыгарабыз. Дем тартабыз. Дем чыгарабыз. Дем тартабыз. Дем чыгарабыз. Дем тартабыз. Бул көнүгүү мына ушундай коштолот. Бул көнүгүүнү жасап атканда өзүңүздөр байкап аткандай эч кандай кыйынчылыгы жок. Эртең менен турганда мына дене уктап аткан учурда денени ойготуш үчүн дагы биринчи ушул көнүгүүнү биз жасап алсак абдан пайдалуу, сергек болосуң. Кечинде уктаардан астында бул көнүгүүнү жасап койсок абдан жакшы. Жанагы 5 жолдан акырын барып 7 жолдан 8 жолдан 9-10 жолу кылып кошуп олтуруп биз көп канчалык керек көп жасасак бул упражнение көнүгүүнү. Бул көнүгүү ошончолук пайдасын чоң тийгизет да. Бир нерсени жасоодон биз эч качан талыкпай жасашыбыз керек. Эми мынакей өзүңүздөр байкагандай сүйлөбөй эле азыр жасайм кыймыл аракетти, өзүңүздөр байкап көрүңүздөр кандай туура жасаларын.
Мына ушун менен көнүгүүбүз аяктайт. Бул көнүгүүнү кандай гана учур болбосун жасай берсеңиздер, сиздер үчүн абдан пайдалуу. Кийинки көрсөтүүдөн жолугушканча.